Кыргыз элим азыр сиздер менен өтө керектүү маалымат менен бөлүшөм. Полуской стачка мол үй, өзү бул үй мурда стачка болгон да. Полуской стачка болгон, бул перепад болуп тегиз чыккан эмес. 2-3 сантиметр сулой жука болгону кантип куюш керек? Мен сиздерге толук информация берем азыр. Бул стачканы таптаза кылып тазалап, үстүнөн ушундай грунтовка берип, андан кийин могу кафелкилей менен жуука кылып туруп тегиздеп алабыз. О маякты көртастары ушул уруун койгонбуз 2 сантиметр, 2,5 сантиметр. Перепадтарды дагы биз идеально кылып теп-тегиз кылып чыгарып беребиз. Төлкө биз чыгарып беребиз, теп-тегиз кылып. Мебель койгонго, эмне койсоңуздар, ошого тегиздеп беребиз. Мындай кафелкилейди үстүнөн стачка бири-бирине өтө мындай жакшы жабышат. Мына грунтовкадан беребиз. Грунтовкадан берип туруп, буну астынан да грунтовка берилет, үстүнөн да грунтовка берилет. Уже андан кийин уже мындай кылып лазер коюп, маяк коюп, жуука кылып туруп, теп-тегиз кылып, идеально кылып мебель койгонго, ламинат паркетке идеально кылып теп-тегиз кылып жасап беребиз. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Кыргызстан боюнча өтө керектүү маалымат. Перепад болуп түзөй албай жүргөндөргө теп-тегиз кылып жасап беребиз.